Азыркы күндө жасалган асфальттардын эксплуатация канча убакытта берилет? Асфальт мисалы бүттү, эксплуатация. Срок гарантиясын айтып атасызбы сиз? Жок, гарантия эмес, эксплуатациясы. Гарантия канча жыл? Гарантия көпчүлүк учурда 1 жыл болот. Эксплуатация биз сразу эле беребиз. Ошону Абсаттар Токтоголович, ушуга мен сунуш кылат элем, биргеликте бир мыйзам алып чыгып, ушуну эксплуатацияны жок дегенде 1 жылдан кийин бере турган кылсак кандай дейсиздер? Анткени кээ бир жерлерде кээ бир компаниялар мындай шалаакы иш кылып, бул жагынан жасалып, анан кышында бир суук түшкөндөн кийин бузулуп кеткен учурлар болуп келди да. Ошону алдын алуу максатында эксплуатацияны 1 жылдан кийин берип, ошого чейин кайсы бир 20% жалпы сумманын кармап тургандай кылсак, ушул сунушка кандай дейсиздер? Мен жооп берип коеюн. Бактияр Алиевич, сиз азыр эксплуатация жөнүндө сөз айтып калдыңыз. Негизи бүгүнкү биз айылдык кыштактарда жасалып аткан жолдор бир орто ремонт иштери деп аталат дагы. Бул жасалганы менен ал атайын эксплуатацияга деп кабыл алынбайт да. Аны ошол заказчик менен подрядчик жумуш бүткөндөн кийин заказчик консультанттын одобрениясы менен эле уже кабыл алынат. Аны жаңы курулуп аткан же реконструкция болуп аткан жолдор ал жерде дефектный период бүткөндөн кийин Госстрой өзү эксплуатацияга кабыл алып берет. Госстрой алат, Госстрой тарабынан кабыл алып иштер жүргүзүлөт. Ушуну 1 жыл кылсак болобу негизи? Ушу ойго кандай дейсиздер сунушка? Анткени мына Баткен шаарында бир жаңы жол салынды, чоң эле центральный жол салынды, анан кийин барсак сапаты аябай начар да. Мындай эме болуп турат, жолдор жаңы жасалгандай эмес. Ошол себептен ушулардын бир жеке компаниялардын жоопкерчилигин киргизсек, 1 жылдан кийин бир 20% акчаны кармап туруп, 1 жылдан кийин ошо акчасын бере турган кылып, ушундай мыйзам алып чыкпайлыбы, кандай дейсиздер? Биз рабочий порядке иштеп чыгалык анан. Ушун менен биргеликте иштейли, анткени тура сиздер акчаны бөлүп берип атасыздар, миллиарддаган акчаны бөлүп көптөгөн жолдор жасалып атат. Бирок бул жолдун сапатын дагы жакшыртууга мындай өбөлгө түзөт эле да. Абсаттар Токтоголович, ушул сунушту бир эске алып койсоңуз, биргеликте болбосо мен дагы мыйзамды ошо инициатива алып чыгайын дагы, сиздер колдоп берсеңиздер, ушуну сиздерге дагы жакшы болот эле, ошо жолдун сапатын. Анткени жыл сайын эле бир эле көчөгө акча бөлүнө бербейт да, ошол себептен сапатын жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Бактияр Алиевич, мына кече жакында да жогорку кеңеште айтылды эле, ошол жол куручу компаниялардын ак кара тизмеси барбы дегенчи. Биз ал боюнча да тапшырма берип, өзүбүзчө анализди жүргүзүп баштадык. Анда аларга вот сапаты начар курган ишканаларга биз кандай чараларды колдоно алабыз, кандай механизмдер бар, рычагдар бар. Ал боюнча комплекс иштеп чыгалык, анан сиздерге дагы бир келип. Ооба, ошону бирге иштеп чыгайлы. Өткөндө Абсаттар Токтоголович менен сизге да айттым, Жалал Абадта жолдор аябай сонун салынып атат да. Мындай ушундай сапаты сонун болуп турат. Мисалы Жалал Абадтагы жолдор анча-мынча, мисалы Баткенде жолдордун сапаты же башка региондордо мындай. Же болбосо ошол компанияларга бериңиздер, Жалал Абадты жасап аткан жолдорду ошол компанияларгачы. Ошону сунушту эске алсаңыздар, чоң рахмат.